Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаев провокация кылууга даярданып жатабы? Матраимов кызматын улантууда. Сооронбай Жээнбеков Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолукту. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Азыр Атамбаевдин башына оор мүшкүл түшүп турат. Ким колун сунат деп көзү карайлап турган чагы. Бийликте турган кезде каршылаш деп эсептеп, куугунтуктаган саясатчылар менен дагы тил табышканга аракетин көрүп жатат. Парламент экс-президент макамын ажырата электе өзүнө карата эч кандай кылмыш иши козголбой жатып, түрбөлөңгө түшүп, кой таштагы короосуна камаздап таш төктүрүп, тосмолорду коюп, согушка даярданып жаткандай болгон күнү. Арашан айылынын аксакалдары, элге сөзү өтүмдүү болгон жигиттер чогулуп, ынтымак чайын уюштурушту. Ынтымак чайына баргандар Арашан айылында тынчтык болсо, эч кандай дүрбөлөң чыкпаса, жаштар Атамбаевдин азгырыгына кирип кетип, ызычуунун үстүнөн чыкпаса деп элди ынтымакка чакырышты. Атамбаев ак болсо, айылдагы элди тополоң кылбай, мыйзам жолу менен соттон далилдеп алсын деген пикирге токтолушту. Бир адам деп айылыбыздагы ынтымакты жоготпойбуз. Президент болгон киши элди бөлгөндүгү уят иш. Бизге ынтымак баарынан жогору. Ар ким өз колу менен жасаган иш үчүн өзү жооп берет дешти. Эгер Атамбаев ызычуу сала турган болсо, арашандыктар ага кошулбай тургандыгын айтышты. Демек Атамбаевдин мыйзамсыз аракетин өз айылы дагы колдоого албайт эми. КТ Mobile компаниясы боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия ишинин корутундусун чыгарды. Комиссия май айында Альфа Телеком мамлекеттик компаниясынын эсебинен КТ Mobile'га 345 миллион сом бөлүүнүн мыйзамдуулугун иликтөө максатында түзүлгөн. КТ Mobile'дын жетекчилеринин чоң суммадагы айлык алышы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы, Ачык өкмөт улуттук форумунун ошол кездеги катчысы Иманкадар Рысалиевдин уулу Эрназар компаниянын директорунун орунбасары болуп иштегени ачыкка чыгып сынга алынган. 17 майда компаниянын директору Нурбек Мукамбетов менен анын орунбасарлары иштен кеткендиги белгилүү болгон. Иманкадар Рысалиев уулу 30 майда 5 айда алган маянасын кайтаргандыгын, анын суммасы 787.620 сомду түзгөндүгүн жарыялаган. Комиссия Альфа Телеком жактын ишмердигине бажасы Иманкадар Рысалиевдин текелей кийлигишкендиги аныкталгандыктан премьер-министр Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилигин, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун төрагасы Ринат Түлөбердиевдин, маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттигинин директору Нурлан Смановдун жоопкерчилигин кароо керектигин белгиледи. Кол тийбестигинен кол жууган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кой таштагы хан сарайына чогулган айылдаштарынын алдында кара күчкө баатыр сынып, эч нерседен коркпогондой түр жаратып жаткандыгы менен ары өзүнүн бөлмөсүнө барары менен эле башын мыкчып, катуу бакырып алууда дешет. Анан эле үй кызматкерлерине 10 граммдык эмес, грузовойду алып келгиле деп бакырып, бөдөнө сүтүнүн атасын таанытып жатат экен. Анан кичине кызып алган соң алыста жүргөн Өмүрбек Бабанов менен байланышып, иттик менден кеттиним, эми чогуу бололу деп бир нече жолу жалдыраптыр. Бирок кырдаалды туура анализдей билген Бабанов анын сунушунан жылуу жумшак эле баш тартып келатыптыр. Анан аргасы курган Аша, Темир Сариев сыяктуу чүйлүк аттуу баштууларга чармандарын жиберип, бирге бололу деген сунушун айттырыптыр. Бирок Атамбаевдин ашынган алдамчы экендигин, бат эле өзгөрүлүп кетмеyi бар экендигине жакшы билген алар дагы баш тартышыптыр. Ошондой эле Атамбаев кайрадан чабарманын жиберип, алдыңарга тизелеп барайын. Мен убагында катуу жаңылдым. Мени акыркы жолу кечиргиле, чогуу болгула дептир. Темекебиз ага деле жибибей койду дешет. Кыязы Ашадан катуу көңүлү калса керек. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы депутат Искендер Матраимов парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орунбасарлыгынан кетти деген маалымат таратып, бирок көп өтпөй буга чейинки маалыматын жокко чыгарды. Аталган комитет менен байланышып сурасам, Матраимов кызматтан кете элек дешти. Жакында Саамаев комитеттин төрагасынын орунбасары кызматына шайланган. Эми комитеттин төрагасынын орунбасары болот деп Супер KG порталына парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси
Ибраим Нуракун билдирди. Кече 27-июнда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басарлыгына Урмат Самаев шайланган. Бул комитеттин төрайымы Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко. Буга чейин 3-июнда Искендер Матраимов Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган фактыларды текшерүүдө кызыкчылыктардын кагылышы жаралбаш үчүн парламенттеги комитеттин төрагасынын орун басарлыгынан кетүүгө даяр экендигин билдирген. Азаттыктын 29 майда жарыяланган иликтөөсүндө өлкөнүн аймагынан чыгарылып кеткен $700 миллион Матраимовдун катыштыгы бар экендиги айтылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы хан сарайына түн жамынып 3 мушкетер барып жаткандыгын боз үйдө жаткандар айтышууда. Алар кимдер дейсизби? Атамбаевдин доорунда Илбирс Секирик менен карьера жасаган Сүйүнбаев жана Исраилов экен. Үчөө түнкү саат 12-лерден өтүп хан сарайдын алдына келишип, куудум кинодогу ниндзялардын басыгы менен шыбыш билдирбей, Ашанын үйүнө кирип кетип жатышканын 3-4 жолу байкашкан экен ал жердегилер. Ошондо бул үч эрең эмнеге түн ката Ашанын үйүнө барып жатышат деген суроо жаралбай коебу? Эгерде аны чындап эле колдошсо, анда неге күндүз эле барууга болбосун? Же күндүзү биз Атамбаев тарапта эмеспиз деген оппозицияны көрсөтүшүп, түнкүсүн мурдагы кожоюнунун көңүлүн алып коюп жатышабы? Кыргызстандын экс-башкы прокурору Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнө териштирген сот белгисиз мөөнөткө жылды. Буга айыпталуучу тараптын адвокаттары келбей калгандыгы себеп болгондугун Аида Салянованын жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Отурум 28-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүшү керек эле. Ички иштер министрлиги Саляновду өлтүрүү ишинде саясий өңүт бар болушу мүмкүн деген божомолдор каралып жаткандыгын 26-июнда маалымдаган. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Сот жарыяны былтыр сентябрда башталган. Кылмышка шек саналып Эрмек Осмонкулов, Асанемир Абыкулов жана Заур Нусруллаев аттуу кишилер кармалышкан. Аида Салянованын инесинин өлүмүн саясий буйрутма деп мүнөздөйт. Ал өзүнө дагы Кремтөөлү Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу азыр камакка олтурат. Абалы оорлогондо элдин артына жамынган Алмазбек Атамбаев көптөгөн жылдарга камалып кетиши мүмкүндүгүн, юбкалар аны куткара албастыгын түшүнүп калды көрүнөт. Салынгандан бери сыртка бир адамга көрсөтпөй келген Кой таштагы хан сарайынын бийик тосмолору, оор дарбазалары карапайым үчүн ачылды. Тегерек четтеги айылдын эли, журналисттер хан сарайга агылып келишти. Айласыздан жасалган иш болсо дагы бул Атамбаевдин чоң жаңылыштыгы болду. Анткени мындай байлыкты көрбөгөн карапайым эл, анын ичиндеги журналисттер дагы ооздору ачылып, ушунча байлыкты кайдан жыйнаган деген суроолорго жооп издеп жатышыптыр. Болгондо дагы баймын деген Атамбаев бул үйдү мурда салбай, президент болгон 2011 жылдан 2017 жылдар аралыгында салганы көп суроонун башын кылт этип турду. Кыскасы, эл Атамбаевдин хан сарайын бир сыйра кыдырышып, өздөрүнүн кепе тамдары менен салыштырып, психологиялык шокко кабылгандыгын уктук. Бул Атамбаевдин элдин артына жашынып, аларды кол жуутпай колдонгондугу менен элдин канчалык алыс экендигин, жөнөкөй элдин жашоо шартын түшүнбөгөндүгүн айгинелеп койду. Ал эми тигилген боз үйлөргө конобуз, эт ашын жеп жата беребиз деген элдин бир жарымы камалгандардын тууган туушкандары, бир жарымы акча менен бекер тамакка кызыгып келгени, анча-мынча колдоочулар экендигин унутпасак, матрастарды ташып, чоң-чоң таштарды төктүрүп, тарапкерлерин кимге каршы согуштурганы жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28-июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолукту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууда учурдагы жыйынтыктар өлкөнүн мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча үстүбүздөгү жылдын 1-жарым-жылдыктагы бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы, ошондой эле пенсияларды жогорулатуу жана социалдык тармактын кызматкерлерине айлык акыларын көбөйтүүнүн көйлөмдөрү жана мөөнөттөрү талкууланды. Мамлекет башчы Жогорку
кеңештин кезектеги сессиясынын аякташы менен өкмөт кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышына өзгөчө көңүл бурушу керектигин белгиледи. Президент аймактык өнүгүү, мамлекеттик органдардын ишмердигин санариптештирүү, анын ичинде салыктык процедураларды фискализациялоо жана түндүк мекемелер аралык электрондук системди киргизүү, коопсуз шаар долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруу боюнча чараларды тездетүү зарылдыгына көңүл бурду. Коопсуздук кеңешинин санариптештирүү жана жер казынасын пайдалануу маселелери боюнча чечимдеринин аткарылышы жетиштүү көзөмөлдөнбөй жаткандыгын айтты. Мындан тышкары Орусия, Кытай, Индия, Германия тараптары менен мамлекет башчыларынын деңгээлинде жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча министрликтин жана мекемелердин ишин координациялоо маанилүү экендигин өзгөчө баса белгиледи. Муну менен биргеликте үстүбүздөгү жылдын аягына чейин ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү үчүн алардын тизмеси түзүлүшү керектиги эске алынды. Мындан тышкары райондук борборлордо жолдорду оңдоо, түндүк-түштүк, Бишкек, Кара-Балта, Ош, Баткен, Исфана жана Худжан жана башка республиканын негизги унаа жолдорун короонун жүрүшүндө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле өнөр жай жана ишмердик боюнча комитеттин биринчи отурумунда бизнес өкүлдөрү тарабынан бир катар маселелер көтөрүлгөн. Алардын чечилиши өкмөткө жүктөлгөн. Аткаруу бийлиги тарабынан иш-чаралардын так планы түзүлүп, аны ишке ашырууга бардык чаралар көрүлүшү керек. Президент Сооронбай Жээнбеков республикалык бюджеттин толтурулушу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү толук көлөмдө аткаруу жана мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Казынанын киреше бөлүгүн толук эмес аткарган мамлекеттик органдардын жетекчилери жеке жоопкерчиликке тартылышы керек деп билдирди президент. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Кеңеш экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга жана социалдык-экономикалык өнүгүүгө багытталган мыйзам демилгелеринин бардык пакетин колдоп бергендигин билдирди. Өкмөт башчы ошондой эле бюджеттен корголгон беренелерин өз мөөнөтүндө каржылоо боюнча аткаруучу бийликтин органдарынын ишмердигин актуалдуу багыттары, инфраструктуралык өнүгүүнүн долбоорлорун ишке ашыруу, агро-өнөр жай комплекси жана башка жөнүндө маалымат берди. Премьер-министр президент көңүл бурган багыттардын бардыгы ишке ашыруу катуу көзөмөлгө алынаарын белгиледи. Кечээ экс-президенттин кол тийбестиги алынгандан кийин коомчулукта ар кандай сөздөр айтыла баштады. Баягы Эмилбек Каптагаев айтмакчы шымын булгаган колун аябайт болуп, Алмазбек Атамбаев өзүнө тиешелүү имаратты өрттөтүп, провокация жасоого даярданууда деген сөз тарады. Шумдугун кургур. Алмазбек Атамбаев жана анын шайкалары өлкөгө чоң чатак салуунун айла амалын издеп, түркүн түстүү жолдорун изилдеп жатышат. Мындай чатакты баштоо үчүн Атамбаевка тиешелүү имараттын бирин өздөрү өрттөшүп, аны бийликке шылтап, ушундай провокациянын арты менен урушту баштап жибергенден кайра тартпай турган кези да. Анткени менен кыргызстандыктар акыл калча иш кылып, провокация калтырбай, тынчтыкты сактоого бардыгыбыздын милдетибиз. Ар кандай саясий күчтөрдүн ыплас провокациялык оюндарына дагы алданбай, анын артынан ээрчибей, биримдик ынтымакты көздүн карагындай сактайлы, туугандар. Бүгүн 28-июнда Бостерде эс алуучу көлгө чөгүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Окуя болжол менен саат 14:00 чамасында жеке пляждын аймагында болгон. Күбөлөрдүн айтымында медпунктта адистер болгон эмес. Мындан улам өз убагында жардам берилбей калган. Тез жардам кызматы келип тиешелүү жардамдарды көрсөтүшкөн, бирок аялды аман алып калуу мүмкүн болгон эмес. Себеби алар келгенге чейин эле аял каза болуп калган экен деп билдирди күбөлөр. Эс алуучу аял Ташкент шаарынан келгендиги белгилүү болду. Турмуш басылмасына маалым болгондой, 14:20 чамасында Өзбекстандан келген эс алуучу көлгө түшүп жаткан учурда чөгүп кеткен. Анын денесин суудан куткаруучулар алып чыгышкан. Окуя болгон жерге келген тез жардам кызматы аялдын каза болуп калгандыгын аныкташкан. Алар маркумдун сөөгүн Ысык көл райондук аймактык ооруканасынын өлүкканасына жеткирилген. Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнөн тастыкташкандай, нөмөт бөлүмгө болжол менен саат 14:27 чамасында Кыргызское море санаториясынын пляжында 45-50 жаштагы адам сууга чөгүп кеткендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, Өзбекстандан 1950-жылы туулган жарандын чөккөндүгү аныкталган. Ал Ысык көлгө 22-июнда жолдомо менен 10 күнгө келип, Кыргызское море санаториясында жүргөн. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыргызское море санаториясынан билдиришкендей, окуя санаторияга тиешеси жок, жеке пляждардын биринде болгон.